Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah amma ba'd. 25. hadis. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: Lallahi eşeddu ferahan bi tevbeti ahadikum min ahadikum bi dallatihi iza vecedaha. Ravahu Muslim. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan rivayet kılınat. Çındığında Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Allah Taala silerden bir öңөрдүн toobасы менен silerden bir öңөр жоготкон нерсесин таап алган вакытта кубанганынан көрө каттуураак кубанат. İmam Muslim rivayet kılgan hadiske түшүндүрмө. İbn Mas'ud radıyallahu anhu момун кишинин күнөөгө болгон мамилесин сыпаттап айтат. Чындыгында момун киши өз күнөөсүн үстүнө түшүп кете жаздаган тоо сыяктуу көрөт. Ал эми күнөөгө баткан күнөөкөр болсо, өз күнөөсүн мурдуна конгон чымындай көрөт. Күнөөсүнө тынчсызданбайт. Күнөөлөрүн мага таасири жок деп билет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Инналлаха якбалу таубатал абди ма лам югаргир." Чындыгында Аллах Таала пендесинин тообасын кабыл алат, гаргара абалына келбесе. Гаргара абалы пенде жаны чыгарда хырылдап кекиртегине тыгылып дем алып калган абал. Мына ушул абалда тооба кабыл алынбайт. Аллах Таала бул нерсени Куранда да айтып койгон. "Валайсатит таубату лиллазина яъмануна ас-саййиат hatta iza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-ana walallazina yamutuna wa hum kuffar." Tooba bul жаман иштерди жасап өлүм келген вакытта эми тооба кылдым дегендер үчүн эмес, жана капыр болуп өлүп кеткендер үчүн дагы эмес бул тооба. Өлүм келген вакытта тооба кабыл болбой калат. Инсан бир күн өлөрүн жакшы билет. Ошондуктан жаны чыкканга чейин тооба кылып калса, бир апта калабы, же бир күн калабы, тообасы кабыл болот. Ал эми өлүм келип гаргара тартып, деми хырылдап чыгып калган вакытта тооба кабыл болбой калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир яхуди жигит алдына кирди. Ооруп турган эле ошол жигит яхуди болсо да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын кызматын кылып жүрөт эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ага: "Я гулам аслим", о бала, исламга киргин деп айтты. Мусулман болуп өлгөн арам өлүп кетпе дегендей. Ошондо жигит эмне кылсам экен деп атасына карады. Атасы: "Аты Абул Касим", Абул Касимге баш ийгин деп айтты. Абул Касим бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын лакабы. Жанагы бала келме келтирип: "Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан расулуллах" деп kelme keltirgen avalda, kelme keltirip İslamga kirgen avalda alamdan öttü. Көп ötpöy canı denesinden üzüldü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oşunda aytты: "Elhamdülillahillezî enqadahu minen nar." Allah'a ant bolsun, tozoktan kutkardı деп aytты. Bir minut aldım bolsa da gargara mönötü oşol gargara avalı baştalusundan aldın айтып калып өлүп жатабы инсан, иманга кирип жатабы инсан, акыры бейиш экен. "Мен кана ахиру каламихи ла илаха иллаллах дахалал жанна." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Кимдин акыркы сөзү ла илаха иллаллах болсо бейишке кирет" деп айтты. Ошондуктан үмүттү үзбөө керек. Bir күн калса да, bir саат калса да, өлүм саатына чейин инсан тооба кылып калганга шашуусу керек. Дагы бир тооба кабыл болбой кала турган учур адамдардын деми кысылып, гаргара тартып калбаса да, кыямат күнүнүн чоң белгилеринин бири күндүн батыштан чыгуусу. Күндүн батыштан чыгуусу менен инсандын ыйманы, тообасы кабыл кылынбайт. Ошондуктан эч ким өзүнө ишенбесин, тообага убактым бар, убактым көп деп. Инсан бир уктап кайра турбай калуусу мүмкүн. "Мен аша ала шейин мата алейх." Kim emne nersenin üstünde yaşasa, oşonun üstünde ölüp değilgen.
Hadisten alına turgan пайдалар, birinci пайдасы тобадан мақсат Allah'a тоба қылып күнәлерден қайту. Екінші пайдасы алымдар айтышат, әрбір күнәгө тоба қылу важип. Егер күнә Аллах жана пенденин өзара ортосында боло турган болса, адамдардын акысына байланышы болбой турган болса, анда тобанын 3 шарты бар. Биринчиси күнәгө кайтпоо. Экинчиси кылган күнөөсүнө өкүнүүсү. Үчүнчүсү ошол күнөөгө эч качан кайтпаймын деп чечкиндүү түрдө чечим кабыл алуусу. Мына ушул 3 шарттын бири болбосо, ошол пенденин тобасы туура болбойт. Эгер бир күнөө иш эки пенденин өз ара ортосунда боло турган болсо, анда тобанын шартына дагы бир шарт кошулат, жогорудагы 3 шартка дагы бир шарт кошулат, ошол адамдын акысын адалдап коюусу. Сөккөн болсо, урган болсо, бир нерсесин тартып алган болсо кайтарып берүүсү. Акчасын алып алган болсо кайтарып берүү дегендей. Үчүнчү хадистен алына турган пайда Аллах Тааланын буйругуна моюн сунуу өтө берекелүү иш. Тоба сөзү бул кайтуу деген маанини билдирет. Аллах Таала Ийүк Куранда мындай деп айтат: "Ва нистагфиру раббакум сумма тубу илей." Кылган күнөөңөргө Аллах Тааладан кечирим сурагыла, кийин ага тоба кылгыла. Аллахка кандай кайтабыз? Аллах Таала жаман көрө турган нерседен разы боло турган нерсеге кайтабыз. Тоба дегени ал-инаба, ар-руджу, кайтуу дегени. Аллах Таала жаман көрө турган нерседен разы боло турган нерсеге кайтуу тоба дегени. Тоба менен истигфардын пайдасы аяттын уландысында айтылынды. Юматти'кум мата'ан хасанан ила ажалин мусамма. Ошондо силерди белгиленген убакытка чейин эң сонун рызкылар менен пайдалантат. Хадистен алына турган 4-чү пайда, башка бир хадисте мына ошол хадистин маанисине окшош хадис келет. Бир адам чөлдө төбөсүн жоготуп коет. Ошол төбөсү бошонуп кеткен болот. Төбөсүндө азык түлүгү, суусу болгон болот. Жанагы адам төбөсүн табууда үмүтсүздүккө түшүп калат. Бир дарактын астында өлүмүн күтүп жаткан кезде караса төбөсү табылып калат. Мына ошондо ушундай бир даражада каттуу кубанып кетет. Кубанганынан: "О Аллах, сен менин пендемсиң, мен сенин Раббиң боломун" деп айтып жиберет. Кубануусу каттуу болгону себеп адашып айтып жиберди, тилинен күтүлбөгөн абалда мына ушундай сөз чыгып кетти. Мына ушул хадиске ылайык бир адам адаша кетип, өзү күтпөгөн абалда тилинен чыгып кетип, капыр боло турган сөздү айтып койсо, ага үзүр берилет. Ал бул оозунан чыгып кеткен капырлык сөзү менен исламдан чыгып кетпейт. Жана ошондой эле илимсиз адамга үзүр берилет. Шарият негиздерине ылайык бир адам билбей бир күнөө ишти же бир капырлык ишин жасап койгон болсо, ага эскертилет, түшүндүрүлөт, кайтарылат. Бирден капыр болдуң деп айтылбайт. Ошондой эле өткөн салихиндерден бир сөз келет. Эгер бир досуңдан сага жакпаган сөз келе турган болсо, же сага бир жакпаган ишти көрүп калсаң андан, ага үзүр издегин деп айтылат. Үзүр таба албай жаткан болсоң айткын: "Досумдун бир үзүрү бардыр, мен билбеген" деп койгон. Жакшы ойдо, жакшы күмөндө болуп кой дейт. 5-чи пайдасы Аллах Тааланын кубануусу адамдардын кубануусуна окшошпойт. Аллах Таала Ийүк Куранда айтат: "Лайса камислихи шей", ага эч бир нерсе окшобойт. Аллах Тааланын кубануусу анын өзүнүн улуулугуна ылайык кубанат. Өзүнүн улуулугуна ылайык кубанат. Биз анын сүрөтүнө киришпейбиз. Валлаху а'лам.